Элдик курултайды уюштуруу комитети 3 ноябрда жыйынга чогулуп курултайдын күн тартибин бекитти. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Ага ылайык буга чейин жерлерде уюштуруу маселелери, делегат шайлоого байланыштуу бир катар жыйындар болгон. Курултайдын максаты президенттин эл менен түз байланышуусу. Анда делегаттар менен пикир алмашат. Мурдагыдай даярдалган дежур делегаттар болбойт, деди мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов. Президент дагы, курултайдын концепциясы дагы бул кыргыз мамлекетине президент менен элдин түз баарлашуусу, ар бир айылдын өкүлү менен байланышып атат президент. Мурдагыдай дежур залдын жарымын экстер менен чогултуп албайбыз. Ар бир айылдан гарантированно 2 делегат шайланып келип атат. Ошондой эле курултайда делегаттардын суроолору каттоого алынып, жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу коомчулукка жарыяланаары белгиленген. Аймактардан шайланып келген 1074 делегаттын суроо талаптары, сунуштары жерде калбайт. Курултайда берилген сунуштар каралган маселелердин жыйынтыгы боюнча чечим кабыл алынат. Чечим мамлекеттик бийлик бутактарына, мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына сунуш иретинде жиберилет деп көрсөтүлгөн. Президент Садыр Жапаров 16 августта элдик курултайды чакыруу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Анда 25 ноябрда Бишкекте биринчи элдик курултай чакырылары жазылган. Бүгүн 3 ноябрда Бишкектин 1-Май райондук сотунда журналист, жарандык активист Семетей Талас уулунун башкарууга чарасы каралды. Соттун чечими менен Талас уулу тергөө бүткөнгө чейин үй камагына алынды. Сот залына алынып келинген Талас уулу журналисттердин суроолоруна жооп берип, ал 2021 жылы Facebook баракчасына Ооганстан тууралуу материалды бөлүшкөндүгүн айтты. Facebook'ta bir materjalды bölüşkön da Afganistan boyunca AKT'ye esirli soldattların gelişi, Amerikanın senatorlar, soldatlar gelişi bunday. Исторический bir materyal oldu. Ama bölüşköндөн keyin birөө жазды. Семете бул сайт деген Hizbuttардын сайты да билбейсиң dedi. Мен билбейм dedim. Адам чиле ошондой болсо, могу деген кокоямды өчүрөйүн деп сразу өчүргөн. 20 мүнөттөн буквально. Ama ошол баат тиги эмеге түшөт, базагач. Анан кармап көрүшөт, анан февралда. Ошол менен эме кылышты да. Анан үйдөн китептерди алып кеткен, анын баары тиги муфтияттын уруксаты менен чыккан китептер. Андан эч нерсе чыккан жок, үйдөн да эч нерсе чыккан эмес. Мен өзүм тиги биздин баа салттуу исламды карманган Абу Ханифа мазхабындагы эле катардагы мусулман Кыргызстан жаранмын. Анан тиги муну байкалаштан бөлүшүп алдым да, мен аны атайлап бөлүшкөн жокмун. Ушундай да. Ички иштер министрлиги журналист Семетей Талас уулунун кармалышына байланыштуу таркаткан маалыматка ылайык, журналистке буга чейин кылмыш жаза кодексинин 322 беренесинин 1-бөлүгү экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу менен кылмыш иши козголгон. Бул факт улуттук коопсуздук комитетинде катталган. Комплекстүү соттук лингвистикалык экспертиза дайындалган. Анда социалдык тармактын колдонуучусунун билдирүүсүндө Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир экстремисттик уюмуна таандык маалымат камтылган деген корутунду чыгарылган. Эске салсак, журналист жыл башында УКМКга кылмыш жаза кодексинин экстремисттик материалдарды таратуу деген беренесинин негизинде козголгон кылмыш ишинин алкагында сурак берген. Сурактан чыккандан кийин чоң иликтөө жүрүп жаткан ишке байланыштуу күбө катары чакырылгандыгын айткан. Ал буга чейин социалдык тармактарда кемпир-абад маселеси, камалгандар тууралуу пикирин байма-бай билдирип келген. Береке туракча кооперативине алданып калган жарандар акчасын кайтарып алууну көздөп митингге чыгышты. Алардын айтымында алгач келишим түзүп жаткан учурда биздин ишибизди президент Садыр Жапаров жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев колдоду деп ишендиришкен. Бүгүнкү күндө үй жана унаа алуу үчүн акча берген жарандар болгон акчасын кайтарып берүүнү талап кылышууда. Чогулгандар кошумчалагандай жергиликтүү укук коргоо органдарына кайрылуудан майнап чыкпай, бийликке кайрылуу үчүн митингге чыгышкан. Алдангандардын арыз муңун уккан депутат Айбек Осмонов өзү көзөмөл жүргүзүүгө вада берди. Апаймел Оштон келди, Баткенден, Жалал Абадтан, Нарындан, Көлдөн, бүт бардык региондордон келишти барычы. Бүгүн дагы жарым эле чыгал деп 50 киши келдик да, 50 адам келдик. Дагы бар, тиякта барыбыз тыпырабайлы деп келдик. Анан ошо биздин көйгөйүстү мыйзам чегинде бизге кандай деп жооп бересиздер, бизге жардам кылып койгула карапайым адамдарга. Же карапайымдарды иштебейле, только чоңдордук эле иштейби деп биз ошого келдик. Эчтеке сурап келген жокпуз силерден. Биринчиден, урматтуу элим, биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз. Бардыгы мыйзамдуу болот. Өзүңүздөр көрүп турасыңар, мыйзамсыз болгон нерселердин бардыгын биздин өзүбүздүн мыйзам менен кайрып,
түрмөгө чейин алып кирип атабыз. Чындыгында эгерде элди алдап кеткен болсо, башка болгон болсо, сиздер арыз жазган болсоңуздар, аны сөзсүз түрдө көзөмөлдөйбүз. Биз жогорку кеңеш депутаттары мыйзам чыгарат жана ошону көзөмөлдөөчү. Сиздер кайрылган арызыңыздардын көчүрмөсүн болсо бизге берсеңиздер, жана ошону сотко кайрылган болсо берсеңиздер, биз колдон келишинче бардыгын көзөмөлдөп, ушул алдап аткандардын колуна камчы менен чабабыз. Жогорку кеңештин 3 ноябрындагы жыйынында депутат Жеңишбек Токторбаев малга салык киргизүүнү сунуштады. Анткени анын пикиринде айылдардын жашоо деңгээли шаардыкынан кем эмес. Депутат кошумчалагандай, мындай ыкма менен жергиликтүү бийликтер жогору жактын акчасын күтпөй өз иштерин кыла бермек. Элибиз байыды айыл жергесинде мында 3-4 машиналар бар. Мында жашоо шартын көрсөңүздөр деле мынакей айыл жергесине барсаңыздар, мынакей Муда шаардагындай, шаардан кем эмес жашап калдык. Мына мен өзүм айылдык баламын. Мен айылда көп жүрөм, айылдыктар менен сүйлөшөм. Ошол мынабы инфраструктурабы жашаган шарттары шаардыктардан кем эмес да. Мен айтайын дегеним, урматтуу коллегалар, ушул жылкыга, малга, ири мүйүздүү малга, андан койго салык киргизсек деген oyumda aytkım kelет да. Азыр орточо эсеп менен бир жылкынын баасы 70 миңден 100 миң сомго чейин. Бир ири мүйүздүү малдын баасы 60 миңден 70-80 миңге чейин. Койдун баасы болсо 12 миңден 17-18 миңге чейин. Эгер урматтуу коллегалар ушуларды салык киргизүүчү болсо турган болсок, койго бир жылына 100 сомдон bir koyga жылына 100 сомдон, ири мүйүздүү малга жылына 250 сомдон, жылкыга деле 250 сомдон киргизчү болсок, бизде урматтуу коллегалар bir жылда ошол айыл өкмөтүбүздүн бюджетине 1,5 миллиард сом каражат түшөт. Кошумчалай кетсек, Улуттук статистика комитетинин соңку маалыматына ылайык, Кыргызстанда 1,5 миллион бодомал катталган, кой эчкинин саны 6 миллионго жеткен, жылкынын саны 467 миң. Өлкөнүн ички дүң өндүрүмүндө айыл чарбасынын үлүшү 15%га жакын. 2022 жылдын 9 айынын жыйынтыгында банги кылмыштары боюнча 33 факт аныкталган. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйында мамлекеттик бажы кызматынын контрабандага каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын бажылык укук бузууларга каршы күрөшүү бөлүмүнүн башчысынын милдетин убактылуу аткаруучу Эрлан Сманов билдирди. 2022 жылдын 9 айында Кыргыз Республикасынын финанс министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын банги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүүнүн уюштуруу боюнча бөлүмү тарабынан дагы Кыргыз Республикасынын башка укук коргоо органдары менен биргеликте банги кылмыштардын 33 фактысы аныкталган. Анын ичинен 33 кг 111 грамм гашиш, 13 кг 925 грамм марихуана, 70,132 грамм героин, 586 грамм кара куура жана анын 71 түгү, прекурсорлордон 5000 кг уксус кислотасы, ошондой эле психотроптук заттардан дагы ацетаминофен 40 дана таблеткасы, диазепамдын 1990 таблеткасы, NBHM-тин 30 дана капсуласы мыйзамсыз жүгүртүүдөн алынган. Кошумчалай кетсек, үстүбүздөгү жылдын 9 айынын жыйынтыгында 92 бажы кызматкери тартип жоопкерчилигине тартылган. Маалыматка ылайык, ички текшерүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү башкармалыгы тарабынан 86 кызматтык иликтөө жана 34 кызматтык териштирүү жүргүзүлүп, 4 прокурордук чара көрүү актысы каралган.